Салам телекөрүүчү, көгүлтүр экран аркылуу сиздерге жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Сиз көрүп баштаган бул мугалим өмөлдөр көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Өткөн күнүң тарых, эртеңки күнүң табышмак, ал эми бүгүнкү күнүң белектемекчи. Бүгүнкү күндө 94-мектепте келечек муундарга тарых сабагынан билим берип келген мына Курманбек агайыбыз туурасында кенен маектешебиз. Анын иш күнү кандай өтөт, деги эле мугалим кандай изденүүдөн талбаш керек экендиги ушул суроолорго жооп издейбиз. Бизден алыстабай турыңыздар. Курманбек агай, алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп мына көрсөтүүбүзгө келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дегиз эле ушул көрсөтүүнүн өзү айтып тургандай эле мугалим өмөлдөр дейт. Анан бул кесип ары татаал, ары түйшүктүү, аны менен катар эле бүгүнкү күндө кадыр барктуу кесиптердин катарын толуктайт. Себеп дегенде мына келечектин муунун, келечектин өлкө башчысы, деги эле жазуучусу, акындардын баардыгын дал ошол мугалимдин колунан окуп билим алып кат сабаты жоюлат. Анан кесип боюнча, кесипти тандап калууңуз боюнча, балким өзүңүздүн тандооңузбу же болбосо үйдөгүлөрдүн таңуулоосунан, сунуштоосунан улам мугалимдик, анын ичиндеги мына тарых сабагынан мугалимдикти тандап калдыңызбы? Сіздерге терең ыраазычылык, атайын ушундай бир эфирлерди даярдап, мугалимдердин баркыны, мугалимдердин эмгегин элге жеткирүү үчүн, атайын ушундай бир эмгектериңиздер үчүн сіздерге ыраазычылык билдиребиз. Мен алгач эле айта кетсем, университетте окуп жүргөнүмдө мындай мугалимдик кесипке болгон кызыгуу жок болчу да башында. Мектепте окуп жүргөндө олимпиадага чыкчым, тарыхка кызыгып олимпиадага чыгып, анан университетке тапшырып, ушул тарых факультетине тапшырып калдым. Мектепте мугалим болуп иштөө мындай мен үчүн анчалык мындай даражада кызыктар эмес болчумун да. Анан ошол 2-курстан баштап, университетте окуганыбыздан 2-курстан баштап биз көндүм практикага чыгып калдык университеттен, мектептерге практикага. Анан ошол учурда мен мектепке практикага барганда окуучулар менен иштешүү мага аябай жакты да. Анткени сабакка киресиң, класска кирсең, класста 30-40 окуучу болот. Алар сенден бир нерсени күтүп тургандай болот да. Алардын жүзү таза, ушундай бир ак талай бир барактарды сезе алдым да окуучуларданчы. Анан окуучулардын ошол бир эле жылмаюусу, саламатсызбы агай деп сенден бир нерсени үмүт күтүп атканын, билим, тарбияны, жакшы нерсени күтүп атканын, ушундай бир жакшы бир жүздөрдү көрүп, анан ошентип мындай мугалимдик кесипке болгон кызыгуу артты да мендечи. Окуучулар менен иштешүү мага жакты мындай. Анан өзүңүз айткандай эле практикага чыктык дедиңиз да. Анан алгачкы сабагыңыз эсиңизден кетпеси керек. Алгачкы сабагым эстен кетпейт. Практикага ошол тапшырма берилген болчу. Тарых мугалими тарабынан эртең ушул темага даярданып кел деп. Кайсы тема болду экен? Азыр темасын унутуп турам. Бирок аябай даярданып, анан аябай сүрдөнгөнмүн, мындай коркконмун, эмне болуп калат экен, өзүң окуп эле жүрүп, анан башка бирөөгө окутуп калсаң бир кызыктай болот экенсиң да. Анан ошол жакшы түнү менен даярдандык. Эртеси күнү барып, окуучуларымга сабак өттүм. Сабагым өзүмө жакты да. Окуучуларга да жакты. Анан ошентип мындай балдар менен иштешүү мага жакты. Анан ошентип мындай алдыга кайра умтулуп, кийинки практикага барган күндөрүбүз ошол эжеден өзүбүз темаларды суранып алып, окуучуларга мындай сабак өтүп баштадык да. Тарбиялык сааттарды, адам жана коом предметинен, тарых сабагынан сабактарды өтүп баштадык. Ушул ичинен карасак баш айланткан даталар бар. Деги эле мейли усундарбы, мейли сактор, мейли таштор, мейли жез колдоо доору деп коет го. Ошол биздин заманга чейинки биздин доордо деген. Ушул ичиндеги айрым учурларда сабак берип отурган чакта даталардан адашып калбайсызбы? Адашып калган учурларда эми жакшы окуган окуучулар кээде агайды түздөп кеткен дагы учурлар болот. Мындай адамдык фактор да.
кээде сиз айткандай болуп калат, кээ бир мындай даталарда, жылдарда унутуп калган учурларың болуп калат. Бирок кайсыдан ошол алдын ала кайсыл теманы өтөрүң тууралуу билесиң да, ошол сабакка даярданып кирсең, анан андай көйгөй болбойт да. Бул биздин мектептин жаш таланттуу мугалимдерибиздин катарына кирет. Бул келечектүү мугалимдердин бири деп айта алам. Курманбек бул биздин жыл мугалими конкурсуна катышып, өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүп, шаарда 3-орунду алды. Ошондой эле бул биздин мектепке чоң жетишкендик, себеби Курманбек жаш келип эле бизден ушу мектептен тарбия алып, биздеги мугалимдерде, мисалы үчүн бизде дагы таланттуу, тажрыйбалуу мугалимдер бар да. Ошол мугалимдерден өзү да аябай жакшы изденип эмгектенет. Өзү мугалимдик кесипти аркалаганыңызга бери жагы бир 5 жылдын жүзү болуп калды, 5 жылга жакын. 5 жыл. 5 жылдын арасында кээде түйшүктүү убакыттар болот. Анан бул кесипти таштап башка тармакка өтүп кетейин деген деле ойлор болдубу? Же болбосо бир кылка тискендей эле ушул кесиптин бир ийгиликтери менен келе атасызбы деген? Туура айтасыз. Адам ар дайым бир калыпта жүрө албайт. Анткени мисалы үчүн азыркы учурда мугалим болуу сырттан караган адамдар, башка кесиптин ээлери жеңил деп ойлошу мүмкүн да. Эртең менен барат, түшкө чейин сабагын өтөт, түштөн кийин үйүнө кетип калат, мындай жыргал жашоо көрүнүшү мүмкүн да. Негизинде андай эмес. Сабакка даярданасың, сабактан чыгып алыптан эртеңки сабакка даярданасың. Ошол сабак өтүүдө кадимде адам чарчайсың да. Анткени класста 40 окуучу, ошол 40 окуучу менен 40 түрдүү мүнөз бар да. Кимдир бирөө сага жакшы мамиле кылат, кимдир бирөө сага таарынышы мүмкүн, кимдир бирөө сени жылмайып карап турат, кимдир бирөө сени мындай сабакка даярданбай келет кайсыл бир окуучуларчы. Анан ошолордун баягы адам менен иштешип олтуруп мындай кыйын учурлары да болот да, кыйын учурлары да болот. Анан эң негизгиси ошол мындай адам тарбиялоо, адам менен иштешүү аябай оор да. Бул адамды тарбиялаш үчүн өзүң тарбиялуу болушуң керек. Ошол сабакка кирип окуучуларды, мисалы үчүн мен айта кетсем, өзүм тарых сабагынан тарых предметин окутууда ошол окуучуларды жакшы билимдерин өркүндөтүү үчүн, адамдык сапаттарын жогорулатуу үчүн алындай нерселер мугалимдин өзүндө болуш керек да. Демек ошондой ар түрдүү мындай түйшүктөрү көп мугалимдин. Анан азыркы учурда мындай жаш мугалимдерге дейли, мындай материалдык жактан дебизсе, мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, Кудайга шүгүр. Бирок азыркы учурда мындай чындыгын айтканда баары бир деле мындай айлык акылар аздык кылып калат да, жашоо шарткач. Кудай буйрса дагы мамлекетибиз тарабынан айлык акылар жогорулайт деген үмүттөбүз. Окуучулар менен иштешүү, мен мындай окуучулардан ырахат алам да иштешүүдөнчү. Анткени ошол окуучулар сенин окуучулардын жүзү, сенин сага болгон жылмаюусу, сенден бир үмүт күтүп турганы, агай деп сени сыйлап турганы, бул өзүнчө бир мындай ырахат да, окуучулар менен иштешүү. Анан кээ бир учурда сиз айткандай жана бир калыпта тура албайбыз да, кээ бир мындай жашоодон же болбосо сабактан ушундай бир чөгүп калган учурлар болот да. Анан ошентип ар кандай учурлар болуп калат жашоодо. Анан ошол сабакка киргениңде эле баягы окуучулар мындай жылмайып караганда саламатсыз багай дегенде кадимкидей бир мындай энергия берет да. Мен ошол жашоодо кандай бир көйгөй учурлар болуп калатырым болсо, ошол сабакка кирем дагы окуучулардан мен мындай энергия алам да. Демек ага чейин сабакка келгенге чейинки көйгөйлөрдүн баардыгы ошол класстын босогосун аттаганда эми окуучулардын жылмайуу жүзүн көргөндөн кийин баардыгы унутулат. Окуучуларды көргөндө Анан агай жогоруда биз белгилеп калдык. Ар кандай балдар сабакка даярданып келет, айрымдары кээде даярданбай келет. Кээ бирлөөсү жакшы түшүнүп калат, кабыл алуусу ар кандай да. Анан мугалимдер кээде отур эки деп туруп эле адамды баа койгон учурда баланын деле шагы сынып калышы мүмкүн да. Анан баа коюу жагынан кандайсыз? Баалоо жагынан мен окуучулар менен негизи иштешүүдө мындай адилеттүү болгонго аракет кылам да. Анткени кээ бир окуучулар ошол аткарылбай калат. Аларга мындай айла жок тапшырма аткарып келбегендиги үчүн кайра бир тапшырмаларды берип мындай иштешүүгө аракет кылам да. Тапшырмаларды берип. Анан эми такыр өздөштүрө албай аткан окуучулар болсо 3 койгонго аргасыз болосуң да. Баалашың керек да. 5 окуп келаткан тапшырма аткарып келген окуучуга дагы 5, тапшырма аткарбай келген окуучуга дагы 5 кое берсең, анда мындай салыштыруу калыстык жок болуп калат да.
Анан ошол мындай предметти өздөштүрө албаган окуучуларга мен дайым эле айтып келем, урматтуу окуучулар, ушул предметтен силер бир 3 баа алышыңар мүмкүн, же болбосо 2 баа алышыңар мүмкүн жашоодо, бирок силер жашооңордо дайым эле 3 боло бербейт. Силер мейли тарыхты жакшы өздөштүрө албай атасыңарбы, мейли математиканы жакшы өздөштүрө албай атасыңарбы, жашоодон силер башка жагынан бир ийгилик жаратышыңар мүмкүн. Өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү табышыңар мүмкүн. Ал нерсеге мындай сынып калбагыла, же болбосо чөгүп калбагыла деп айтам да. Анан тарыхты барактап көрө турган болсок, окуяларга өтө бай да. Мисалы, сактардын Томирис деген башкаруучусу бар, мейли хундардын Түмөншени, Модошени деп коет. Ошол тарыхтын ичиндеги өтө бир кызыктуу окуяларды мен окуткан агайым бир кызыгуу менен бир окуяны жомокто айтып берген учурлар көп болот. Ошонун аркасынан балким тарыхты окусам керек деп, анан окуучуларга деле сиз окуяларды дайым ошолордун ичинен өтүмдүү кылып айтып берсеңиз керек. Ооба, эми тарыхтагы фактылар менен, окуялар менен, фактыларга, даталарга таянып, улуу инсандардын басып өткөн ишмердүүлүктөрүнө чагылдырып, ошолорду жакшы максатта мына жеткирип бергенге аракет кылабыз. Мисалы үчүн мына сиз айта кеттиңиз, хундардын башчысы Модошени депчи. Ошол Модошенидин жакшы бир сөзү бар го, жер мамлекеттин негизи депчи. Окуучуларга ошол хундар темасын өтүп атканда мен ар дайым айтам, мына ошол биздин заманга чейинки доордо эле хундардын башчысы Модошени жер мамлекеттин негизи деген сөздү айткан экен. Бул айтылган сөз азыркы учурда да мындай актуалдуу да. Балдарга ошол хундарды өтүүдө мен айтып кетем. Демек, жер мамлекеттин негизи экен. Биз Кыргызстан өлкөбүздө кыргыз мамлекетибиздин чек араларыны так сактап, мекенибизди коргошубуз керек. Башка бир өлкөлөргө сатпастан деп. Аз да болсо мына маектештик эми мектептин ичине кирип, маектешибизди ичинен улайлы. Жүрүңүз. Бул биздин мектеп Бишкек шаарындагы номер 94-чү жалпы орто билим берүү мектеби. Свердлов районуна карайт да. Эң алгачкы мугалимдик кесипти баштаган ушул мектептен келем. Жашоодогу адамгерчилиги, өзүнүн алып жүрүүсү мектепте, коомдо. Муну Курманбек агайды 10 жылдан бери тааныйм го. Биз 5-курста окуп атканда Курманбек агай 1-курс болуп биздин алдыбызга ошо тарых факультетине келген. Андан кийин биз университетти бүтүп кетип ушул мектепте иштеп аттым. Андан кийин Курманбек агайды бияка чакырып, кел биякта иштейли деп чакыргандыгара көмөктөшкөм. Курманбек агай ошол күндөн бери ушул жакта мугалим болуп иштейт. Ийгиликтүү мугалим, сабак берүү өзгөчөлүктөрү. Негизи эле билим берүүдө бала сабакты жаман көрбөйт, мугалимди жаман көрөт да. Сабак кызыксыз мугалимди. Курманбек агай ошо кызыктуу мугалимдерден ар бир баланын жан дүйнөсүн таап, ар бир бала менен сүйлөшкөнгө эме кылат. Дайым улуулардан совет сурап, акыл сурап, жардамга чакырып турат. Курманбек агайдан күчтүү көп нерселерди үмүттөнөбүз, талаш тартыштар болот. Бирок Курманбек агай дайым сабырдуу да, карап угуп кое берет. Агай ооба ушундай болуш керек деп. Бирок тартынбай айтчу жерим, кемчилигим болсо, аны деле айтат. Агай могу жериңиз туура эмес болуп атат, мондай кылып көрбөйлүбү деп тартынбай ошонусу бар. Мынакей, мектептин босогосун аттадык. Эң алдыда ичине киргенде мына Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата ичинде 12 жылдык билим берүүсү. Негизи эле мугалим күндөн күнгө изденүүнү талап кыла турган кесиптердин бири. Мыкты мугалимдердин катарын толукташ үчүн мугалимдер кандай аракеттерге барыш керек, кандай аракеттерди көрүш керек? Мыкты мугалим болуу үчүн мугалимдер дагы азыр ушул замандын талабына ылайык окуучуларга билим беришибиз керек да. Мыкты мугалим болуш үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетсем, мыкты мугалим болуу үчүн мугалим эң эле биринчи өзү ошол предмети боюнча, берген сабагы боюнча жакшы бир адис болуш керек, предметин жакшы өздөштүрүш керек. Андан кийин ар дайым тынымсыз өзүнүн үстүндө өзү иштеп туруу керек да. Университетти бүттүк, ушуну менен мен билдим деген бул жетишсиз да. Анткени күн сайын заман өзгөрүп атпайбы? Ошол замандын агымына ылайык мугалим дагы өзүнүн билимдерине өркүндөтүп туруш керек. Ар түрдүү мындай курстарга, сынактарга, мугалимдерге арналган курстарга барып, мугалим өзүнүн үстүнөн өзү иштеп туруусу керек да. Сиздин багы ушул 5 жылдык эмгек тажрыйбаңыз менен багы кыскача таанышканыбызда деле жыл мугалимине катышыптырсыз. Ошол сынак туурасында болсун, сунуш кимден түштү эле, жүрүшү кандай болду эле, ал ошол жыл мугалиминен өзүңүзгө нелерди алдыңыз?
жыл мугалими мен 2024 жылы мыкты жыл мугалимине чыктым. Анан ошол учурда мен өзүмдө каалоо болду да. Өзүмдө каалоо болуп, ошондуктан мен жыл мугалим конкурсуна катыштым. Свердлов району боюнча биринчи орунду алдым. Мыкты тарых мугалими катары. Андан кийин болсо Бишкек шаарынан болсо 3-чү орунду алдым. Бул жетишкендиктер, бул ийгиликтер мен үчүн чоң бир жетишкендик деп билем. Сынактарга катышуу менен мен өзүмдүн үстүндө көп иштеп, өз тажрыйбам өстү, өзүмдүн билимдерим дагы да бир кошумчалады деп айтсам жаңылышпайм да. Мага бул сынак пайдалуу гана болду. 94-чү орто мектептин тарых сабагынын мугалими Хайдаров Курманбек Солохитдинович. Негизгисинен эле агай чыдамкай агай, боорукер жана ошондой эле агай бизге агайдын сабагы өтө кызыктуу. Тарых сабагын биз кызыгуу менен окуйбуз. Себеби ар бир агайдын өткөн сабагы бизге мотивация берип турат. Ошондуктан мен сөзүмдүн аягында агайга ыраазычылык билдирет элем. Агайдын жөнөкөй агай, анан адамгерчиликтүү агай. Биздин каталарыбызды оңдоп, биздин ошол ийгиликтерибизге чын жүрөгү менен кубанган агай десем болот. Мектептин программасынан тышкары дагы бул иримдин негизги өзгөчөлүгү агайдын креативдүүлүгү. Баягы окуучу менен баягы кээ бир мугалимдер бар, окуучуларга жазат, берет, болду сүйлөйт, болду ошол жерде калып кетет. Кайра кайтарым байланышы жок да мугалимдерде. Агайыбыз андай эмес. Ар бир окуучу менен индивидуалдуу түрдө өзү менен жеке сүйлөшөт жана ошондой эле окуучу менен дос катары аралашат да. Анан кийин окуучунун ага деген оюн, эмнеге кызыктар, эмнеге ынтызары бар, ал эмнеге кандай кесиптин ээси катары көрөт, мугалимдин өзүнүн бир сүйлөшүүсүнүн катарында айтып кетет да. Мугалимдер уламдан улам өнүгүш үчүн, уламдан улам тажрыйбасын өркүндөтүш үчүн бир гана мектеп менен чектелбейт. Андан тышкары дагы атайын борборлорго барып, алар менен да эр шаркак иш алып барып, башка борборлорго же балким башка мектептерде дагы сабак берип каласызбы? Жакшы суроо бердиңиз. Мен ушул мектептен сырткары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы республикалык экология, туризм жана аймактануу борборунда ирим жетекчиси болуп эмгектенемин. Ал жактан ошол 94-чү мектепте аймактануу деген ирим ачканмын. Ошол борбордон алып аймактануу иримде мен окуучуларым менен жана эле өзүм өткөн сабак берген окуучулар менен иримибиз бар. Ал иримде болсо ошол теориялык жана практикалык сабактар жүргүзүлгөн да, программасын түзүлгөн программасында. Мисалы үчүн ошол аймактанууда ошол Бишкек шаарындагы окуучулар менен биргеликте китепканалар, музейлер, парктар, ушул борбор калабызда кандай тарых эстеликтер боло турган болсо, ошол окуучулар менен ошол музейлерден, китепканаларды барып экскурсия уюштуруп, андан сырткары мисалы үчүн Бурана, Атабейит, ошол тарых эстеликтерге барып окуучулар менен мындай теориялык жана практикалык иштерди жүргүзөбүз да. Ушул билим берүү тармагында иштеп, эмгектенип, мугалимдик кесип аркылуу эмне табууга жетиштиңиз? Мен мектептен, ушул мектепте иштеп жатканыма 5 жыл боло турган болсо, көптөгөн сынактарга катышып, окуучулар менен бирге сынактарга катышып, өзүм сынактарга катышып көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Эң негизгиси ошол мен мектептен окуучулар менен иштешүүдө мындай жан дүйнөм ырахат алат. Ошол эле учурда ар бир адам ойлонуш керек да, мисалы үчүн ушул келечек, өлкөбүздүн келечек муундары болгон жаштарга билим берип, аларды жакшы жакка тарбиялап, багыттап атканга, ошол өзүм жашаган өлкөм үчүн, Кыргызстан үчүн океандан бир тамчыдай салым кошуп атканым үчүн мен мындай өзүмдү бактылуу деп эсептейм да. Анткени мен ошол балдарды тарбиялап, ошону менен биргеликте өзүмдүн өлкөмө, коом үчүн мындай пайдалуу бир жумуш аткарып жатам деп эсептейм. Сизге чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Жогоруда өзүңүз белгилегендей эле океандын бир тамчысындай эмес, Кудайым буйрса көп тамчысындай болгон сизден билим алган мыкты окуучуларыңыз коомубуздун мыкты инсандардын катарында олуптасын. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыттар соңуна чыкты. Эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бул көрсөтүүнү эгерде көрбөй калган болсоңуз, биздин ЛТР Билим каналынан, YouTube'дан издеп,
социалдык тармактардан издеп көрсөңүз болот. Эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.